Жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз менен биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Аллах Таала кааласа, жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа, бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа, бүт бардыгыны кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа, асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Ал ушундай улуу зат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва раббака факаббир", сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улукта, сен Роббуңду даңктагын деди. Аллах Тааланы макташлык, Аллах Тааланын улуктугун айтышлык, бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Алла ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах сизге ошончолук сооп берет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллахка ошончолук жакын болосуз. Ушундай мактоого татыктуу зат Алла сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Анан ал-жами, топтоочу деген сыфаты менен Аллах Таала сиздерди ар бир жерден терип келди, Байтулла өзүнүн үйүнө, мечитке Аллах Таала топтоп койду. Шүгүрчүлүк кылайлы. Анткени Аллах Таала канчалаган сизден дагы аксакал балдарды тарбиялап өстүрүп койгон. Керек болсо чоң окуу жайларга окутуп койгон. Канчалаган аксакалдарды Аллах Таала карыялар үйгө топтоп койгон. Карай турган баласы жок беле, бар эле, кыздары жок беле, бар эле, салып койгон үйү жок беле, бар эле, окутуп бардыгы бар эле. Бирок Аллах Таала кандайдыр бир себептер менен карыялар үйгө топтоп койду. Аллах Таала сизден дагы жаш, сизден дагы күчтүү, сизден дагы акылдуу канчалаган адамдарды түрмөгө топтоп койгон. Аллах Таала канчалаган адамдарды больницага, ооруканага топтоп койгон. Аллах Таала канчалаган адамдарды майыптар үйгө топтоп койгон. Аллах Таала бүгүн сизди, бизди не кылды? Өзүнүн үйү Байтуллага топтоп койду. Шүгүрчүлүк кылайлы. Шүгүрчүлүк кандай болот? Жакаңызды карап эле алхамдулилlah, мен Алла шүгүр. Шуну менен болобу? Жок. Айша энебиз айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга тургандыктан буттары шишип кетет эле. Пайгамбарыбыз намазга тургандыктан таң атып кетет эле. Анан Айша энебиз пайгамбарыбызга боор уруп: "Эй Аллахтын элчиси, Аллах Таала сиздин мурдагы жана кийинки күнөөлөрүңүздү бүт барыны кечирген болсо, сиз эмне үчүн минтип өзүңүздү кыйнайсыз" дейт.
Peygamber ne dedi? Tuğra ettin, ova, жақсы эле dedi? Жоқ, Peygamber ne dedi? Ova, Allah Taala menin murdağı jana kийинки күнөөлөрүм кечирген болсо, men ошого şükür кылуучу pendelerden bolboyunbu dedi da. Demek şükür kılуу ne bolot eken? Бүткүл дене менен бирге болот. Бүткүл дене менен бирге болот. Тилиңиз менен жакаңызды кармап алуу менен болбой турматы туган. Elhamdülillah Allah Taala sizlerge mına uşunça nerseni berip, жоқ жерден жаратып, кычыраган күч берип, акыл эс берип, өңү түс берип, эми Allah Subhanahu ne dedi? Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Eğer deseler Allah'tan bergen belegini eseptesenger, esebine jetpeysinger dedi da. Allah Taala uşul oturgan arı biribizge, bayby, kedeybi, arıkpı, semizbi, akpı, karabı, jaşpı, kiçinebi, arı biribizge Allah Taala uşunçalık beleklerdi bergen, sansız, bağsız, esepsiz beleklerdi bergen. Dayarza inşallah. Ya Rabbi. Mına uşunday Konstitutsiyadagı Allah Subhanahu Taala bardığımızды jaratıp, esepsiz, sansız beleklerdi berip koydu da. 1, 2, 3 dep esepteseniz esebine jetpeysiz, bağ koysanız bağsıga dagı jetpeysiz. Misалы, başınızdagı çaçыңızды eseptep gördünüzbü? Ya, kança tal çaçыңız var? Bu jön ele jün emes. Ösüp ketet alıp koyam, kalasam koyup koyam, plaşat kılsam mı, kirpiçili kıl olayım mı? Az mına pol boks jakşı eken de öyle bir neseledi kılıyor turgan. Bu jün emes. Bu Allah'ın öte çoğun bergen belegi. Baptır, başınızga çoğunken eseptep görmepsiz. Eki kaşınızda eseptep gördünüz mü? Allah'ın bergen belegi iyi sululuğu da. Eğer eki kaşın çok bulup olmasa, mına jazdığın günüde özüңden teri degen teriңele 5 yılda sokur bolup kalmaksın. Közüňe kirep sokur bolup kalmaksın. Emi oylamaksın, aytke dvorni koyduruş gerek. Fuk fuk var şu tuatan. Bar bol. Kim salat onu-çu? Yok da et yerde. Allah Hasan'da aytıp otursan, karasanız bardığını aytkanmın, onu qaytır. Bardığını Allah Hasan'da esepsiz, sansız, bağsız kılıp berdi, berip durup Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ar-Rahman suresinde, bir ile surede 33 jolu kayra qaytalıp aytat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Ey insanlar jana jinler, selerge Robbuңardan bergen belegini qaysysyny jalgan dey alasыңар deydi. Көзді берді жалған ба, құлақты берді жалған ба, қолды берді жалған ба, тишті берді, тілді берді, ары бірін жалған ба? Чын болса ана ошон шүгірчігіден қылбайсың ба? Ошон шүгірчігіден қылбайсың ба? Ошон Allah Taala ошонун бардығыны берді, бергенде дағы бекер берді, беріп тұрып, эми Allah Taala өкім берді. Эми намазыңды оқу, эми Құран оқу, енді сабыр бол, эми ынтымақта бол, эми биримдикте бол. Эми калган адамдарды жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар деп Allah өкүм берди да. Ооба, Allah Taala бергендигин билдириш үчүн кээ бир тууганыбызга бербей дагы койду. Бардыгы жайда, бирок акыл бир аз кемирек да. Сулуулугу сулуу, укканы ушундай сонун, бирок акылы бир аз кемирек. Алхамдулилlah Allah Taala акыл берди, сиз келдиңиз, мен келдим, мен сүйлөп атам, сиз угуп атасыз да. Eğer akılından keçin ele tayık olsan öldü. Kança söylesen daha ne dedi? Keçirip koyuyorsun, bunu şimdi köp söyleyip kalgan dedi. Canak Allah şifa versin demeden kete öresin. Özün jakınında akıl takıp söyle desek başta ortaya dungaya bastımına kadar kolun kayrılap da tıkıp diyorsun da. Allah Hasan'a uşunun bardığını berip durup yemi hüküm berdi. Yemi namazыңды oku. Nege sende akıl var, sende göz var, sende kulak var, sende densoluk var. Oşun için. Akılın biraz tayqı, demek jindi. Buğa öküm yok, namaz okuayla koysun bul. Jindi bul, oroza karamayla koysun bul. Bop turu, akıl esi bardıqta, den soluk yok da, tika tur albaytken de, kıyamga tur albaytken de. Anda Allah Taala ne dedi? Otur okuy versin dedi. Otur oku. Bul otur albayt, gönle jatala, boldu, başı kıymıldayım da. Boldu, oşandı kıymıldayla okuy versin. Otur okusun, otur okuyalmasa jatıp ala okusun başını kıymıldayıp. Başı dağı kıymıldayatmayken emi boldu, bul keçiktirip dursun, ayıkkanga çeyin. Erten okuysun, erten ayıkpadı, biskünlük okusun, anda keyin darılansın, okusun dedi da. Şariatta köz menen okumay yok. Birinci rekatta menen kızıp durup, ikincisini bunu açıp aldım da okudu. Anday yok da. Anda keçiktirip dursun dedi.
Ушунун бардыгын берип туруп, эми Аллах Таала сизге өкүм берип атат. Эми сабыр кыл. As-sabır, albatta sabırdıulardын sabırdıusu Allah. Allah Subhanahu Taalaga kançalagan adamlar, kançalagan jaman sözlerdi aytat da. Allah Taala'nın balası var deyt. İsa Allah Taala'nın balası var deyt, kızı var deyt. Allah Taala bar bolgonu çın bolsa nege bardığına birde berbeyt deyt. İnsan har kanday jaman sözler söyleyt. Oşense de Allah Taala densoluk berip atat. Oşense de Allah Taala ömür berip atat. Oşense de ırızkısını berip atat. Oşense de Allah Taala bardık nesini berip. Allah'tan ötken sabırdıuluk yok. Emi Allah Taala insanga dagı oşol buyruktu berip atat da. İnnallaha ma'as-sabirin. Allah Taala bu sabırdıular menen birge dep atat da. Sabırdıular menen birge. Sabırdın dagı çeki var da diye kıykırabız ga. Ova, çeki var hurmatly tuğan. Oşonda bolsa dagı qarang, sahabalar, degile paygambarlar kança kıyınçılık bardığına sabır kıldı da. Anan akırında jеңүүчү oldu. Kim düşmançılık kılgan bolsa akırında bardığı ökündü, keçirim süredi. Oşondan albatta sabırдын tübü sarı altın dep atalarыбыз bizge aytып öttü. Bul aytış oңой эле, бирок iş жүзүндө кыйын да. Бирөө 7-8 жыл китеп жазыптыр сабырдуулук туурасындачы. Жаза берген, далилдерди, Кур'an, ayat, hadislerdi, dalillerdi, окуяларды пони келтирген да. Анан өзү чытка чыкса эле бирөө таар сөгө берген экен, ашата берген экен, бул дагы коюп бериптир да. Босом ошонча жыл жазды, иш жүзүнө келгенде жок да. Иш жүзүнө келгенде жок. Ошондуктан менин урматтуу мусулман бир туугандарым, мен бүгүн аялдарга дагы, эркектерге дагы айтып атам, кайсы жерге барган болсо ушуну айтып атам, неге амал кылып калайлы, иш жүзүнө келип калсын депчи. Мына ошентип бардыгыбыз бири-бирибизге эскерте бере турган болсок, урматтуу туган, анан кийин келет. Албетте бүгүн жумада бизге муфтияттан буйрук берилген негизденчи үнөмдөө туурасында. Демек, ысрафка каршы болуу туурасында. Азыр жалпы Кыргызстан боюнча, я Алла, көйгөй суу жетпей жатат. Элестетиң, сизге бул жакта билинбесе керек, сиздерге Бишкекте суу жетпей жатат да. Ата бабабыз не дейт? Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кору болот дейт. Пайгамбарыбыз хадисте айтып атат, сен деңиздин боюнда туруп дагы көп иштесең, ысраф болот деди да. Деңиздин боюндасың го. Дайратталып алайын деп бетиңди 4 жолу жууган болсаң, ысраф болду. Кыямат күнү жооп бересиң. Колуңду 3 жолу чайкашың керек, 4 жолу, 5 жолу чайкадың, деңиздин боюндасың да, ысраф болот урматтуу туган. Мына ошондон пайгам Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инналлаха ла юхиббул мусрифин." Алла Таала ысраф кылууду жакшы көрбөйт деген. Макул, бүгүнкү көйгөй суу боюнча экен. Бизде деген, машалла, президентибиз указ берген, былтыры молдолор, имамдар айтпаган нерсени кылбаганда ошол кылып туруп, өлүм, той ашта ысрафты азайтуу боюнча указ чыгарган. Бул сиздерде эле эмес, Кыргызстан боюнча көйгөй да. Көйгөй. Канчалаган жерлерге бардык, өлгөн адамга ыйлабастан эле кеткен расходко ыйлап атат да. Кеткен расходко ыйлап калып атат урматтуу туган. Бир жерге барсам, ошол указ чыккандан кийин бир аксакал айтат, ушуну жакшы чыгарды, ушул указды чыгаргандан бери ичибизден сүйүнүп атабыз дейт. Тышыңдан эле сүйүнүп бер. Тышыңдан эле сүйүнүп айтпайсыңбы? Десем, неме да дейт, жок, элим не дейт дейт. Аксакал болуп калган, тышыда сүйүнсө, эл сүйлөйт экен да, сен жегенсиң, атаң жеген, неге бербейм деп атасыңбы дейт экен да. Ошого ичибизден сүйүнүп атабыз дейт. Бардыгы тышыбыздан да сүйүнөйлү. Кече боз үйдө жаттык, маса жуукта, жайлоодо жактык, бирөө келип калды, эртең менен не жумуш кыласыз десем, ата-энемди карайм дейт. Мага ушунчалык таасир берди да. Башка жумуштары толтур экен, бирок не жумуш кыласам, ата-энемди карайм деди да. Элге айтың ушун десем, муну кантип айтмак элең дейт. Ачык эле айт, ата-энеңди кара, мен караймын деп эле айт. Бул бизге өтө чоң сабак да. Анткени өткөндө эле эмне жогорку кеңеште сөз болуп атат. Жалал-Абадтагы карыялар үйүндө 80% кыргыздар экен деп атат да. Алар каяктан барып калдылар? Алар каяктан көчүп келген? Өзүбүздүн аталар, өзүбүздүн апалар урматтуу туган. Мына ошонтон ысраф кылбастан, мына ошонтон ата-энелерибизди карай турган болсок, сөзсүз эртең эле ошо жашка барабыз. Бизде Кыргызда жакшы сөз бар. Өлүм сени аксакал кылып коет депчи.
Senden çoң эле өлгөн болсо сен аксакалсың. Жашың канча кызыктырбайт. Senden çoң эле өлдү, үйдөгүлөрдүн болду, сен аксакалсың. Мына ошондон баардыгыбыз аксакал болуп калдык. Баардыгыбыз не кылайлы? Ысрафка жол бербестен, толугу менен башыбызды бириктире турган болсок, бул ишти ишке ашыруу оңой эле болот. Анан эл эмне дейт? Анан ичиңден сүйүнүп, элге айтпай жүрө бере турган болсок, бул деген канчалаган адамдарды кор кылат. Канчалаган адамдарды жок кыла турган. Караң, өзү динсиз, кафыр, дини жок, кафыр. Бирок миллионер, Алла байлыкты берип койгон, миллионер. Үйлөндү, 20 адам чакырды, бир кой сойду, той бүттү. Медой месет ысык көлүгө келатат да, барып ошон жайлоосунда жатып, бир айды ошояктан өткөрөйлү депчи. Келип сонун интервью берип атат. Кыргызстан мага жакты, тоо десең тоо, суу десең суу, көл десең көл, бардыгы арзанчылык депчи. Эми мусулман, бечара кыргыз, кедей, үйлөндү, 500 адам чакырды да. 20 та кой сойду. 200 та тоок, гриль. Той бүттү, байкуш Москвага жөнөдү, Россияга. Иштеп келейин деп. Өзү эмес, аялын алып алган. Ага байкеге жалынады. Байке ишенейин сизге, келиниңизди алып аламан, точно таап бересиз, качып кетпейсиз, өчүрбөй туруң депти телефонду. Барды, аялына кызганып, күндүз иштетет. Өзү түндө иштейт. Эми бул экөөгө ким иштейт? Шайтан иштейт. Аялы күндүз иштейт, ал келсе бул иш жумушка кетет, түндө. Ал келсе бул кетет. Эми экөөгө ким иштейт? Ажырашуу ошонун себебинен көп да. Ошону деле бардыгыбыз үнөмдөп туруп, толугу менен келе турган болсок, сонун жыргал жашайбыз. Жыргал жашайбыз. Аллах Таала сонун жашоого бизди жаратып койду. Өтө сонун доорго. Эң негизгиси эле, эми урматтууган мурда өткөн умрага барсак, бирөө сурап калды. Мен Куранды баштан аяк катым кылып бүттүм, не кылайын деди да. Дедиле, ата-энеңе багыштап кой десем, ата-энем тирүү да дейт. Анда мага багыштап кой. Десем, карап туруп жөн сүйлөсөңүз дейт. Мен нормальный суроо берип атам, жөн айтсаңыз дейт. Мен деле сага нормальный жооп берет да, мындан башка не деп айтайын сага? Эми сен Куран багышташ үчүн сөз ата-энең өлүш керекпи? Тирүү деле багыштап кое бер. Кеткенде ала кетсин. Барып алып аякта күтүп жатпай. Менин балам качан Куранды жанып өткөн. Оң кимден жөнөтөт экен, келей таап экен, алып туруп албаппы, жолго чыгыппы, чыкпаппы деп. Ошол жакта күтүш керекпи? Бул жактан не кыла берсин? Чынын деле бир 3 бурчтук суроолорду берет, жооп берсең өзү чыдабайт да. Баткенге кетип атам, орозодо машинада баратам, бирөө сурашны суроо берейин дедим де, зарылан кетип атам, кыскараак болсо бер десем, кыска эле деди. Макул айт десем, түшүндө өлүп калса не болот дейт. Айттым, жаназа окулбайт дедим. Коркуп алган, неге дейт. Себеби жаназа окусаң ойгонуп кетет. Десем, түшүндүм дейт, баласы түшүнөбү? Ол эми көрүнгөнгө айтып жүрөт да, түшүдө өлүп калса жаназа окулбайт экен деп. Чын элеби? Же түшүдө өлүп калса дагы жаназа окуш керекпи? Адам баласы ушундай экен да. Бирөө суроо берет. Аялың менен шариат ишиге барып, шариат иши болуп атканда, балаң ыйлап калса не кылыш керек дейт. Мындай кылып койдум, муунтуп койду. Десем, жөн айтсаңыз дейт. Кара да, ошону. Же мен барып карап берейинби? Ыйлап азыр иш бүтүрүп алсын деп, Чынын айтканда, деңгел өзү ушунчалык да. Деңгел өзү ушунчалык. Анан эле уккубуз келбейт, анан эле биларман болобуз, анан эле башка жака. Түнгү саат 12:01-де бирөө чалып турай. Эми бир сурашный өлүп бир зарыл болуп калса керек, аманат деп аласың да.
Алсам, кечиресиз устаз, уйкуңузду буздум дейт. Макул, эч нерсе эмес. Не болду? Тынчылык болсом, канчанчы жыл болобуз дейт. 1983 жыл болсо, мага рахмат, бир жерде сүйлөшүп отуруп талашып аттыгы ошого билейин деп өзүңүзгө эле чалдым дейт. Ол өзү бир жерде чайханада чай ичип отурат. Анан канчанчы жыл болду, мынанча мынча деп анан талашып анан аздыр чалам деп эле чала калыптыр да ол. Мен түз байланышам депчи. Бирөө чалат, эми сура берсем болот. Базарда сапоктор канча турат дейт. Айланайын сен менен шария сурагын, Каяктагы сапокту сайсам, жатып анан ушул билсе керек деп чалдым эле да дейт. Деңгели ушунчалык да, урматтуу тууган. Ошондуктан эми баардыгыбыз бирейлик эл дагы эң негизгиси. Машалла, имамдарыбыз бар, мына жерде аалымдарыбыз бар, урматтап, ошолорду сыйлап, мына баардыгыбыз илим алайлы. Окуйлу. Аллах Таала Сулайман алейхиссаламга, Сулайман пайгамбар бар го. Ошо Сулайман алейхиссаламга Аллах Таала 3 нерсени сунуш кылды. Кааласаң илимди ал. Эң илимди сен болосуң. Жок, мен молдо алгым келбейт. Болбой эле кой. Анда байлыкты ал. Эң бай сен болосуң. Каалагандай жейсиң, каалагандай ичесиң, каалаган жагыңа барасың. Жок, азыр чорныйлар жаман өлтүрүп кетет, налог салат. Корком. Анда корксоң, падышалыкты ал. Бардыгын сен башкарасың. Жин барбы, суу барбы, канаттуу барбы, шамал, жин бардыгын сен башкарасың. Үчөөнүн бирөөсүн ал деди да. Эгер сиздерге ушул үчөөнү сунуш кылса, кайсысын алат элеңиз? Илимди, баласыбы? Азыр ким канча сабак алып атат? Дамынадан келип сабак алып медресеге барып атасызбы? Кол тийбейт да, Анан каякта илимди? Коркпой эле айтып бериң, байлык деп элечи. 5-7 деп эле айтып бериң. Өткөн бир жерге алсам, аксакалда кишикен үчөөн тең алмакмын деди го, серьезный турат. Үчөөн тең алмакмын деди. Айттым, аксакал сугаланбаң. Бирөөсүн ал деп атат Сулайман алейхиссалам карап туруп, чындап эле илимди алды эле, Аллах Таала байлык менен падышалыкты өзү эле берип койду да. Неге? Илими жок, байлык менен падышалык инсанга бактылуулук алып келбейт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды бактылуу кылбайт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды бул дүйнөдө кор кылат да, урматтуу тууган. Ошондуктан балдарыңыздарды бериңиздер. Бергенде дагы болбой калган эмес. Эң тентек жинди мындан эч нерсе чыкпайт дегенди апарып эле анан дамылага берип ону кыйнабай, эң жакшысын бериң да. Ошонун анан бир нерсе чыгат да. Болбосом жалаң оолиялар ысык көлдөн өткөн, Чолпон ата оолия, Садыр эке, Моет эке, Кыдыр эке, бардыгы ысык көлдөн өттү го. Азыр эле мактансак бардыгы менин чоң атам өтө кыйын болгон экен, сууда атка агызган экен дейбиз го. Ооба, мубарак болсун чоң атаңа. Сен эмне кылып жүрөсүң эми? Ошонун жолуну жолдо. Макул болбой калдыңыз, эми балдарыңыз болсун, Жок дегенде небереңиз болсун. Анык, мына отурганда бирибиз дагы айга учпашыбыз анык да. Болду, чечим чыкты да. Эми балдарыбызды учурайлы, балдарыбызды окутайлы. Толугу менен. Медресеге апарып берели, толугу менен тапшырып берип коелу, анан не болот ат менин балам окуп аптыр го деп огонма кылбай, өзүңүз жардам бериңиз. Биздин устазыбыз айтат, баланы медресеге тапшыргандан кийин 3 тараптан аракет болуш керек. Ата-энесинин өзүнүн аракети болуш керек. Окуйсуң, өлүгүң ошол жерден чыксын, билбейм мен, кыйналасың, ошондой болот десин да. Балам кыйналган жоксуңбу? Кыйналсаң келе бер, айт мага. Деген болсо өлдү, бала окубайт. Ата-эне өзү тишинин кирин шоруп, бекем туруш керек. Экинчиси, баланын өзүндө да кызыгуу болуш керек албетте. Мойнундан байлаған ит уға жарабайт дейт го. Байлап эле окуйсуң эле сен молдо болушуң керек, бизден эч ким чыкпай кайда туй ата бардык алкаш болуп эле бар деп. Каяка таланттуу, баланын каяка кызыгы бар. Ошо кызыкканын бериңиз да. Кызыкканды бериңиз. Эртең менен чыгып кетип кечинде компьютерлерден таап келе турганын бербең. Өзүнүн дагы базат, балдарды да ошо калып чыгып кетет болчу. Төртүнчүсү, албетте устаздан да аракет болуш керек да. Балдарды үйүп коелу, отур бергиле, азыр келем деп чыгып кете берет болсо, бул окубайт. Мына ошол үчөөнүн башы бириксе, анан баладан бир нерсе чыгат. Ушундай болушу үчүн урматтаган, биз илимдүү аалымдарыбызды мына отургандар карашыбыз керек. Карашыбыз керек.
Мен көп жерге барып айтсам, ақсақалдар айтады, жақсы келіпсің, дағы келіп тұр. Мына біздің молдалар мүнтіп айтпайды. Біздің молдалар мүнтіп жеткілікті айта албайды. Баяғы бір жұмада айтқанны, ошоны мен білішімше қанша 4 ай, 5 айдан бері шоны айтады. Сен келіп тұр дейді. Алхамда мен достарым бар, мен дағы туғандарым бар. Алар қарағандық үшін, анам мен кітап ашалам да, ашығын айтқанда. Анам мен кітап қарайым да. Мен балдарымды мешекке салып тұрып, озын бұл иліп қойған жоқпын да. Сен тұрып мен барып келейін депші. Сізде қандай тірілік болса, менде дағы ошондай тірілік бар. Сізде қандай жұмыш болған болса, молданың бардығы ошондай жұмыш бар да. Анан сіз қарап алсаңыз, молда бұл Ешматтың баласы емес, бұл елдің баласы. Жалпы елдің баласы. Қандайча? Азы үйіңде біреу қырсық болғанда, ұрған бойдан барып іштеп отқан жерден алып келесің ғой, турабы? Болбай қалды, басыңы да басың дейсің. Картошканы қарап отқан жерден алып келе бересің ғой. Он аялы сізді қарғаған бойдан қадып өлі қалып, ішінеге деген бойдан. Анан келі жақсылы екен деп кетіп қалмаса, оның 5 метр сүйленесіз. Бай болса бармақ, кешке отырмақ ұшақта, бізден қолымызда жоқ та, бөң болғанда 5.000 оғызға тығып қойып келбей ме, кімде өлі. Ошондай, ал елдің баласы үрмет отуға. Ошоны үрматтап сыйлайсыз, анан бұл китеп ачалат. Анан бұл сізге жаңадан аят, хадистерді айтып бере алады. Аны қараған жоқсыз, сіз менен қоша жұма оқыды, бір китепті оқып берді, кетті жұмышта, бір адамды кені, бүгін жұма о, деулі қараса, точно жұмада, өлді, саат 1 болып қалыптыр, ертерек болайын деп келді, отырас, жалдырап, нені айтатынын? Баяғыда сөзді баштайды да. Неме, деулі, онан 1 жыл болса деле ошанды оқы бересіз. Сіз жаңа, чында өлі бекем кіріш үшін, ошоды қарап тұрып, балаңызды беріп, өзіңіз әрекет қылышыңыз керек. 6 жыл, боптыр 7 жыл, 10 жыл оқып келді. Ал 10 жыл медреседе оқып атқанда сіз не қылдыңыз? 10 жыл дүйне қудыңыз да, турабы. Ал 10 жыл оқып келуді, оқып келген нәрсені бүт сізге айтып бергенге даяр да. А сіз 10 жыл іштегеніңізді неге бергенге даяр емессіз? Қатып қойасыз да? Салып қой. Бербе оғы, бербе. Берішлік менен сізді азайбайды, сізді көбейеді. Ошантелдан өзүдөн баш өз бириктирели. Караң, мен Ак-Өргөдө медреседе имам Саракси 10 жыл директор болуп иштедим да. Азыр директор тапшырдым, азыр Ороздамылар директор болуп иштедат. Ошол жерде мугалимбиз. Мен айтайын дегеним, ошол медресени Муктар Өмүракунов жай жаннатта болсун, замандаш партияны издеди. Ошол үй бүлөсү менен бирикти дагы медресе салып койду эле. Пайдасы Кыргызстан боюнча тийип атат да. 200 оқучу ошол жерде жатып окуп атат. Эми караң, мынанча адамдын башы бириксе, не кылып беребиз? Не кылып беребиз, Медреседе ар бир айылга салып таштайбыз го. Ар бир илимди алып келип коюп, балабызды окутуп, балабыз келечекте бизди башыга көтөрүп карайт го. Ошондой болуш үчүн не кылайт экенбиз? Аракет кылабыз. Макулбу? 3 адам отырып, сүйлөшүп, сөздөн сөз чыккандан кийин үчөө тең жөнөкөй адам эмес экен. Бирөөсү философ, экинчиси электрик, үчүнчүсү врач, доктор. Үчөө отырып, сөздөн сөз чыккандан кийин дүйнөдө эмне күлүк деген талаш болуптур да. Дүйнөдө эмне күлүк? Пони философ экенсе бардыңыздар. Философта ошентип атканда дүйнөдө эң күлүк ой күлүк десе, врач менен электрик өзүнүкүн бергиси келбейт да. Кана далилиң кана, далил менен сүйлө десе, оюң менен тияк барасың бек деп койчу, сен жаш баланы да сен сүйлөйсүң. Кантип бул оюң күлүк болсун, мен сен тоого чыктым менен кайра түштүм деп өлү жөн айтып бересиңби? Жомогуңду. Мана дүйнөдө эң күлүк свет күлүк, далил мана деле баса шырк өчүп калат экен да. Бас эле көйөт, көрдүңбү? Эң күлүк свет күлүк. Ишемесең миллион километрге барып туруп бассам өчөт, бассам күйөт. Ең күлігі свет бүкен десе, врач деле өзүнүкүн бергиси келди. Жок. Дүйнөдө эң күлігі ичи өткөн адам күлүк дейт. Ичиң өткөндө ойлонуш, свет кызыктырат. Урган бойдон кетесиң депчи. Мен айтам, дүйнөдө эң күлүгү мусулман күлүк да. Эң күлүк мусулман да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи таң калып айтты го, Мусулмандын иши эң таң калыштуу иш деди. Неге жақшылық келсе шүгірчілік қылат, соғып алат. Жамандық келсе сабырдық қылат, бұға дағы соғып алат. Мұнда иш аламда жоқ деді да.
Ааламда жок деди урматтуу тууган. Ошондуктан эми бардыгыбыз не кылайлы? Машалла, жамандыктарга сабырдуулук кылабыз, бири-бирибизди кечиребиз, ынтымак, махабат, тынчтыкты биримдейбиз. Өзгөчө ынтымак, ырыс алды ынтымак. Ынтымак бар жерде бардык нерсе бар. Ынтымак болуш керек урматтуу тууган. Ал болуш үчүн анда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде-ким менин унутулуп жок болуп бараткан бир сүннөтүмдү тирилсе, 100 шахидтин соо болот деди да. Унутулуп бараткан, калып бараткан кайсы сүннөтү бар? Кайсыны билесиз? Кечиримдүүлүк урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху пайгамбар болуп келди, канча азап берди, үстүнө төөнүн ичек сабагын таштап койду, бетиге түкүрдү, тоңду, акыры өлтүрөбүз деди го. Пайгамбарыбыз качып ташбаран кылды Таифте, өлтүрөбүз деди. Пайгамбарыбыз Мадинага качып барды, ал жердегилер жардам берди, дин көтөрүлдү, Мекке фатих болду. Келгенде пайгамбарыбыз билет да кимдер урган, кимдер түкүргөн, кимдер ташбаран кылган, кимдер өлтүрөбүз деп уюштурган, бардыгын дуалга тизип алып туруп турмайдака. Жетим бери кел. Түз тур. Илап коркутам дейсиңби мени? Илаба десе болот эле да. Ошондой учурда пайгамбарыбыз не деди? Мен кечирдим деди да. Мен кечирдим деди да. Мына туугандар анчалык деңгээлге жеткирген жок го, туурабы? Бири-бирибизди анчалык деңгээлге жеткирген. Ошону эми кечире албайсыңбы? Кечирдикпи? Иншалла дагы эле шекпи? Иншалла дегени Алла кааласа, жок. Балким бир күн бир жерде тутулуп калар деген. Алхамдулилла мен кечирдим десеңиз, алхамдулилла кечирдикпи бардыгыбыз? Ким бирөөдү кечирсе, Алла дагы аны кечиргенге некен укуктуу да урматтуу тууган. Бардыгыбыз бири-бирибизди кечирели дагы, эми жаштарга дагы сабак берип туруп, муштумуну көрсөтпөсүн, бардыгы муштумуну динсиздерге көрсөтсүн. Муштумуну душмандарга көрсөтсүн. Макулбу? Биз бардыгыбыз ортодо бир тургандай болойлу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, мунафыктай болуп калбайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мунафыктарды не деген? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Sen аларды bir топ, bir адам деп ойлойсуң, жок, жүрөктөрү башка эле деген да. Азыр анан барып көчөгө бир тепсең нагызга өлө сүйүнөт. Сүйүн аталчы да. Де ур дейт да. Мусулман андай болбош керек да. Мунун көчөгө бир тепсе, эмне болуп атасың? Шончолук кыйынсың, чыкмайнакка дешиң керек да. Деп эле качпай урматтаган. Мусулман мына ушундай. Бардыгыбыз аны үчүн ынтымактуу болуп, балдарыбызды медресеге берели, азыр каникулга чыкты. Кыздарыбызды дагы берели. Берели дагы артынан жардам берип карайлы. Бизди медресеге берген учурда ушундай ата-энебиз тапшырат эле, мына эти сиздики, сөөгү биздики дейт эле да. Азыр мен медреседе 10 жыл болуп директор болуп иштедим, эч бир адам антип алып келип берген жок да. Мына эти дагы өзүмдүкү, сөөгү дагы өзүмдүкү, бир жылда сендей молдо болсун дейт го. Я Алла. Компьютер эмессиң да, ошону бир жылда эле шашат нарактан берак кылып туруп эле, удалить этип, сохранить этип болду, кете бер дейт турган. Я Алла, балдарды тарбиялаш керек, балдарды тарбияш турушун айттың дейт. Чын-чынга келгенде балдарды тарбияш ортосун бүгүн ата-эненин өзүн тарбиялаш керек болуп калды да. Мен айтып атам, дагы айтам, телефонда Панжи деген оюн бар экен, Панжи, атыш? PUBG, PUBG. Атаны көрдүм да, бир атаны көрдүм. Экинчи бир адам, ол өзүң телефонда, сен өзүң бир команда болуп ойнай берет экенсиң го. Ол атып атат, каяктасың, Ана жаткан сен турсаң, мен атма, наргына ат. Вай! Писих қой, Мунун баласын кан тарбиялайсың энди? Мунун баласын кан тарбиялайсың? Ана Умар Замыл айтып атат, балдарды азыр лагерь кылып окутуп атпайбы? Ошол айтып атат да, балдар келип телефон колдоса, атайын келип балдар, устаз телефонуңузду битте көрүп алайынчы, мындай эле көрүп алайынчы депчи. Уже сайынбаса тура албай калгандай эле да. Балдарыбыз ошентип атат, өзү ошон эртең кандай болот урматтуу тууган? Булар эмне болот? Ошондон Имам Малик, Имам Ахмад рахматуллахи алейхи айткан, намаз окулуп жаткан учурда аркадан жаш балдардын үнү угулуп турбаса, бул коомдун келечеги коркунучтуу деген да. Алхамдулилlah бүгүн маданият үйүндө аялдар топтоду, сонун аялдарга шүгүр кылсак болот, таазим кылсак болот. Бардыгы даяр да, бирок маналар даяр эмес да.
Азыр аялыңыз 3 күнгө нак жазылды десе барып тепкилеп салганга даярсың да. Неге 3 күнгө нак деп жазылдың? Өзүң чыгып кете бер дейсиң го. Шүгүр кылып чыгып кетпейсизби? Эркекти эркек кылган аял киши. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Жаштар көбүрөөк экен. Караң, бүгүн үйлөнүү тойлорго чакырат. Барасың. Я Алла, барсаң эле сразу сөз беребейт да, молда кекепти сүйлөтүп коелу дебейт экен да. Алып барычы кое турган, отуратын кичине деп коюп туруп эле атасыны чакырат, өкүл атасыны чакырат, тайкасын чакырат, тойду ачып бер дейт. Огу отурсаң, я Алла, атасы уулуну үйлөп атат. Бирок үйлөп аткан жерде коркутуп атат да. Балам, турмуш татаал. Сен ойлогондой эмес. Чыдап жашайсың энди, депчи. О титирип отурат эми. Кызыны деле коркутуп атат. Кызым, эки жакты бирдей кара. Отуң менен кирип, күлүң менен чык. Өзү деле андай кылбайт го. Я. Анан ажырашуу көп да. Мына ошондуктан ар бир жерде айтам, негизи үйлөнүштөн алдың үйлөнүүнүн маселесин билиш керек. Билген жок. Турмушка чыгыштан алдың турмуштун маселесин билиш керек. Билген жок, эч нерсе эмес. Азыр деле үйлөнүшүңүз керек да. Каяктан? Алла Таала сонун медресе түзүп берди чоңдорго. Даваттан да. Азыр медресеге барсаңыз дамыла албайсыз. Жо, урасың сен мени, урасың. Точно эле урасың да сен анычы. Устаз деп алып туруп нормально окутпайсыңбы дейсиң да. Сизди албайт медресеге. Неге сизден чыкпайт, сиз аны урасыз. Ошон үчүн сизди албайт. Медресени манал жакка чыксаңыз, ушул жактан үйрөнөсүз, урматтуу туган. Биринчи ишеним. Экинчиси не болсун, урматтуу туган? Бири-бирине болгон дуа болсун. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Алла Таала Куранда айтууда, сура мен берейин дейт. Мына отурган сурагыңга даяр эмеспиз, биринчиден. Экинчиден, кантип сураштын жолуну билбейсиң да. Дуа кылып коесуң, сен титиреп, кыла беремесиң. Ошондон көрө стаканды берип туруп тос айтып коясызбы, сиз жыргамаксыз да. Рахмат, мени сыйлаган үчүн. Не дейбиз эми? Каякта сыйлады ол арам нерсе менен, Ошонтан дуа кылың. Сиз дуа кылыңыз, аялыңыз амин деп турсун. Сиз дуа кылып бүткөндөн кийин аялыңыз дуа кылсын. Сиз амин деп туруң, Ана сүйүү, ана махаббат, ана тынчтык. Алла Таала Куранда сахабаларды мактайт го, Алар ынтымак, махаббат, биримдик, тынчтыкта ушундай жашады. Неге? Бири-бириге дуа кылат эле. Эмне деп? Раббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюнин ва жаална лил муттакина имама. Курандагы аят. Аллахым, Раббым, мага аялымды жана балдарымды көзүмдүн кареги кылып бергин деп дуа кылат. Аялыңыз дуа кылсын, я Алла, мага күйөөмдү жана балдарымды көзүмдүн кареги. Көзүмдүн кареги деген сөз менин көзүмө нормальный кыз кылып көрсөткөн дегени да. Үйлөнүштөн алдын карасаңыз чыкыйган кыз экен. Тийиштен алдын караса кычыраган жигит экен. Ушуну албасам болбойт, ушуга тийбесем болбойт. Алды, нике бүттү. 3 күндөн кийин карасаң дөөдүрөгөн эле бир катын. Сени караса шалпыйган эле бир киши. Тыйята шуга тийип алдымбы? Жок, урматтуу туган. Сиз дуа кылбай атасыз. Шайтан деген азгырып көзгө ошондой көрсөтүп атат. Анан уруш, анан бири-бириге жакпайт. Көп болсо кой бер, кетем. Кеттим мен, сен менен жашабаймын деп ананы бакырып атат. Ошондон дуа кылыңыз. Дуа болду, эми үчүнчүсү жана мен айткан жылуу сөзүңүздү аябаң. Жакшы сөзүңүздү аябаң. Азыр мына отурган бардыгыбыз билебиз, бирок кылбайбыз да. Аял эмне менен сүйөт? Билет экенсиз го. Анан эмне үчүн жакшы сөзүңүздү аяйсыз? Ушунчалык жумотсузбу? Ушунча марассызбы? Баары эле айта бериң, алтыным, жылдызым, чолпоным, торпогум деп кулагына гүл өздүрүп таштаңы. 90га кирсе деле дагы деле кызсың дей бериң. Неге? Кыргызда жакшы сөз бар. Эки кемпир жолукса бири-бирини кыз деп чакырат, Жалаң кемпирлер отуруп айтат го, биз кыздар маза кылып отурдук дейт го. Бардыгы тиштери түшүп калган. Бирок биринчи кыз бас, банака жакыныраак отур депчи. Кыз дейт, жылуу сүйлөсөң желаниянен чыгат. Ошонун бардыгын Аллахтын жолунда даватта жүрүп үйрөнөсүз. Мен азыр бир эле саат убактым бар. Куптанга чейин эле урматтуу туган. Калган өмүрдө сиз эмне кылышыңыз керек? Чыгышыңыз керек. Ойлонбой 3 күнгө, 15 күнгө, 40 күнгө мастура жамаатка даярданып чыгыңыз.
Şektенбең. Niyet var. Qancha жылдан beri niyet qilib жүрөсүz de. 30 жыл болды. Sen жазып қойсаң niyet деп жаздыра бергенсің, bir дагы нақ жоқсың де. Не, мындай қарап көрчү, ниетіңді жүн басып кетті ғой. Шында эле карачы, ниет барбы жок форматы туган. Ошолорду карайлды дагы Аллахтын жолуга аялдарыбызды да алып чыгып келейли. Макулбу? Жылуу сүйлөн, мээнет керек да, мээнет керек. Ар бир нерсеге мээнет керек. Мен мурдатан айтам. Эч кимге жакпаган, бардыгы жек көргөн, ким эле болсо сөгүнгөн Алкаш деген наамды алыш үчүн канча мээнет керек? Я. Bir эле бутылка алсаң сразу ошо наамды аласыңбы? Бул Алкаш да деген. Жоқ де, анын үчүн канча бутылка бошош керек, көз көгөрүш керек, ыйлап дөөрдөш керек, үйдөгүнүн бардыгын чачыш керек, үстүңүз чаң болуп, жолдун чекесинде ыштаныңызды толтуруп, чымын тутуп жатышыңыз керек да, мындай кылып, Ошентип бир ай кылсаңыз, анан наамды аласыз да. Кимге жагат бул? Эч кимге жакпайт. Бирок шуның үчүн шунча кордук көрдүңүз го. Я. Эми дин үчүн, Алла үчүн бир аз эле сөзгө эмне кыласыз, жыгыласызбы? Bir az bile sözge mi çıdabay kalasızbı? Oşontan ne kılaylı? Allah'ın joluga çıgaylı, bardığız kördük. Mına uşun bardığız, uşul davat menen oңолдук da. Davat menen keldik, davat menen oңолдук, davat menen Allah Taala darajabızды көтөрдү. Oşontan şektенбестен 3 күнгө, 40 күнгө nak çıkıp keteyli. Dayarбыз inşallah? Dayarız. Вакытыбыз канча kaldı? Sorularınızlar bolsa berесиздер, ошолорго биз жооп беребиз. Макулбу? Чыгайлы, аялдарыбызды алып чыгайлы. Аялыңыз боюда бар экен, аялыңыз төрөптүр, баласы бар экен, бир тууган таежеңиз бар, бир тууган эжеңиз бар, бир тууган карындашыңыз бар, атаңыз менен бир тууган эжеңиз, атаңыздын бир тууган карындашы бар, ошолорду алып чыгыңыз. Чыксаңыз анан кийин көбүрөөк шектенбестен тиги чыкпай атат го, анан бул кылбай атат го деп жүрө бербеңиз. Дават толугу менен Куран. Куран толугу менен дават. Шектенбең. Анан кылганда дагы алхамдулилла биздин мамлекетибиз бар. Биздин муфтиятыбыз бар. Мамлекеттин бар экендигине шүгүр кыл, урматтуу тууган. Канчалаган улуттар бар, мамлекети жок. Бизден көп, 25 миллион, 30 миллион мамлекети жок. Өткөндө Россияга барып келдик, бирөөсү мактаныптыр да. Кыргызгачы, силер андайсыңар, мындайсыңар, биз деген айтканды шарт кылабыз, аны кылабыз, муну кылабыз деп сүйлөп бүткөндө кыргыздын 20 сомун алып чыгып, зато биздин өзүбүздүн акчабыз бар деп коюптур да. Зато биздин өзүбүздүн акчабыз бар деди. Ал ошол мамлекетке көз каранды да алчы. Унчукпай шарт кетип калды дейт. Онун аяга сөз жок да. Сенин мамлекетиң бар. Сенин нең бар? Муфтиятың бар. Ошого толук баш ийели, урматтуу тууган. Баш ийели. Бардык акыйкатты айтасыңбы? Ачык айт. Көшөгөн аркасыга жашынып алып, ар нерсени сүйлөп дей бербей, ачык айта бер, толук шарт түзүп берип атат. Мүмкүнчүлүк берип атат. Президент дагы не кылып берсин болуптур? Спаны мешогуңузду көтөрө чыксынбы? Я, 40 күнгө жөнөпсүң, мен өзүм апарып берейин деп. Же таратка суу даярдап берсинби? Ушунчалык болот да, урматтуу тууган. Намаз окусаңыз эч ким каршы чыкпаса, орозо кармасаңыз эч ким каршы чыкпаса, дават айтсаңыз эч ким каршы чыкпаса, балким сүйүнүп угуп тура турган болсо, дагы сизге не жетпей атат? Ошондуктан кадырга жетейли дагы толук түзүп койгон тартип менен. Тартипке баш ийе турган болсок, алдыңыраак жылабыз. Баш ийбей турган болсоңуз, урматтуу тууган, пайгамбарыбыздын доорунда Абу Зар разияллаху анху кандай таяк жеген болсо, сиз дагы дал ошондой таяк жейсиз. Пайгамбар саллаллаху пайгамбарды Абу Зар разияллаху анху келди, Али разияллаху анху күтүп алды. Не деп атат? Менин аркамдан жүр дейт. Али разияллаху анху жердин кармагычы болсо бир кармап титиретип алсам деген адамды, или боюна мындай кылышы менен эле дуалга наклейкасын түшүрүп коет эле да. Али күч деген канча бар, авторитет деген канча бар. Бирок ошол не дейт? Тартипти сактап, Абу Зар разияллаху анху айтып атат, аркамдан жүр. Эгер мен бир коркунуч сезсем, отуруп патингемдин боосуну байламыш болом, сен өтүп кет деп атат. Вообще коркпа, мана мен тургам, кийим чыкса титирете коем деген жок го.
Ошентип анан пайгамбарыбызга барды, ислам динин кабыл кылгандан кийин пайгамбарыбыз не деп атат? Абызар өзүңдүн Гифар элиңе кет, ун чыкпай бар, кийин бияк болгондон кийин мен чакырам. Деди эле, анын иманы көтөрүлүп кетти, анан чыгып эле кыйкырып берди. Да илаха илlallah деди. Таяк жеди. Патыра-путур болуп кетти. Абу Бакыр разияллаху анху келип кутурая, бул Гифар элинден, о соодага барганыңарда эмне кылат? Алдыңардан тосот, андай кылбагыла. Эки жолу тең чыгып туруп айтты, эки жолу тең таяк жеди, урматтуу тууган. Буларды жөн эле эмес да. Алла Таала бардыгын хикмат менен, данышмандык менен толук сиз биздерге жеткирип койду. Бардыгынын өзүнүн тартыбы бар, өзүнүн жолу бар. Мына ушундай кылабыз. Албетте ислам дини бул террористтин мекени эмес. Ислам дининде террористке орун жок, экстремистке орун жок. Ал арытусын бирөөдүн бетиге урганга дагы орун жок. Бизде бардыгыбыз атабыз ислам динине кармап келгендиктен, керек болсо биздин салтыбызга киргизип койгон тойдо эт жеп отурганда бычакты берип койчу десе кандай кылып бересиз? Кырыны, өткүр жагын өзүңүз кармайсыздан сабыны узатасыз, айланып кетейин, деп эле мындай узатсаң, эч ким ал жерде коркуп кетпейт. Бирок ислам дини ушунчалык деңгээлде ал негилен шекке түшүп калба, муну сая тургандай болду, бул сайылып калды деген ой кетпесин да бирөөгөчү. Сен өзүңө каратып туруп сабыны берип атпайсыңбы? Анан кантип ислам дини урматтуу турган бирөөдү өлтүрсүн? Анан кантип кылыч көтөрсүн? Анан кантип мылтык көтөрсүн? Ошондон бул ынтымакка, биримдик, тынчтыкка гана чакыра турган дин. Бул дин урматтуу турган ар бир нерсени нен издеген болсоңуз, бардыгыны ийне жибине чейин шуруну жипке тизгендей тизип койгон. Сиздин бактылуу ынтымга бардыгы ушунун ичинде. Бүгүн бардыгыбызда жей турган, иче турган, кие турган, мине турган, жашай турган бардыгы бар, бирок дагы деле тынчтык жок да. Неге? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб." Эй, кулак төшө угуп ал, Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет дейт. Бирөө менен отуруп, баарлаштырдым, мен ошо эч ким жакка кетким келет дейт. Эч ким жок жакка кетип калгым келет дейт. Боптур, балдың не кыласың оякта? Эми кетким келет да дейт. Боптур, кеткин келет. Макул, сени жөнөтүп бердик ошо жака. Барып не кыласың оякта? Онан дагы эч ким жакка кеткин келеби? Оягы жо максаты жок да. Бирөө айтат, бакырып ыйлап алгым келет дейт. Жай намазды сал дагы ыйлай бер. Түндө отурат ыйлай бер, эч ким сага тийип салган жок. Bunun bardыгы каяктан? Жүрөктө тынчтык жогудан да. Бардык нерсе бар, бирок жүрөгүдө тынчтык жок. Ошондон биздин жүрөккө тынчтык келиш үчүн Алланы көбүрөөк эстейбиз, калгандарды көбүрөөк чакырабыз. Бул дин деңиз. Боптур, көл дейли, ысык көл. Азыр түштүңүз, не кыласың эми? Тура бересизби? Тоңуп өлөсүң. Өзүң тоңбосоң го бир ашкаң үшүп калат. О саңа керек болбосо, ол жеңеме керек. Турабы? Көлгө түштүңүз, эми чабак атасыз да. Чабак атасыз, ары өтөсүз, бери өтөсүз да. Ошондой эле динге келдиңизби? Эми тура бербең. Чоң атам чоң молдо болгон деп коюпчу. Эртең өлөсүң, Эми чакыр эми, кел дос, кел бир тууган, кел деп чакыра бер. Пайгамбарыбыз айтат, эки нерсе гана жүрөктү агартат. Мен өзүм кара болгонум менен жүрөгүм таза деп айтыш, бул жүрөктү карартат. Эки нерсе гана жүрөктү агартат. Биринчи, Куранды көп окуштулук, экинчи, өлүмдү көп эстештилик. Азыр чынында эле мына Куран окубай калдык да. Ар бирибиздин үйдө Куран турат, бирок окубайбыз. Анан кантип жүрөгүңүз таза болот? Экинчиси, өлүмдү эстебей калдык. Өлүмдү эстеш ары турсун коркуп калдык да. Отурган жерде өлөбүз да эмесе аксакалдар урушат. Жөн сүйлө мындай. Жакшы сүйлө. Кегиле жакшы сүйлөп отурайлы депчи. Дүйнөнүнө сүйлөп берсеңиз жакшы боло береби? Өлүм көбүрөөк сүйлөсөңүз жүрөк агырат, урматтуу тууган. Бул өлүм акыйкат. Бары өлөсүң. Жаштык бул жабышып кала турган нерсе эмес. Өлүм качып кете турган нерсе эмес, урматтуу тууган. Ошону көбүрөөк эстесек, жүрөктөрүбүз агалат, бири-бирибизге эскертип турайлы. Кайсы үйдө өлүм көп эстесе, ошол үйдө шүгүрчүлүк пайда болот.
Кайсы үйдө өлүм көп эстелип турса, ошол үйдө махабат пайда болот. Кайсы үйдө өлүм көп эстелип турса, ошол үйдө ибадат көбүрөөк болот. Бүгүн эстебегендиги үчүн урматтуу турган бала чоңоюп келатат, аны окутуш керек, эртең эле сентябрь болуп калат, кийим алып бериш керек, анан ырышаң да. Бүгүн өлбөй тургандай жашап калдык да. Ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, келиңиздер баардыгыбыз ынтымакты берекемдейбиз дагы, достукту бекемдеп, бири-бирибизди өзүбүз тартипке салабыз. Күч атасын тааныбайт дегендей урматтууган, бири-бирибизге кол көтөрбөйбүз. Макулбу? Толугу менен ынтымакта кылып туруп, тапкан нерсебизди динге берүүнүн аракетин кылабыз. Динге жумшоонун аракетин кылабыз. Карасаң, Рамазан айында бардык, мен атайын балдарды орозодо Рамазан айында умрага бардык, балдарды ээрчитип жүрүп көрсөттүм да. Биздер базарга барсаңыз, ар жерде единица салабыз деген кичине буткалар бар, Мекке, Мадинага барсаңыз, ар жерде ошондой зекет алабыз деп турат да. Адамдар үй бүлөсү менен арабтар балдары менен алып келип туруп, ошол жерде зекетини тапшырат. Мен адамды апарган адамдын экөөнү, менмин деген дордо иштеген байлардын экөөсүнө бар. Булар не кылып отурат дейт? Зекетке очередте отурат да. Зекет бергени очередте отурат. Барып бүтүндөй балдары менен барып алган. Бүтүндөй берет. Неге? Бергенден кийин баласы сурайт экен да, ата ончо акча, көп акчаны неге берип койдуң депчи. Анан айтат экен, балам, зекет бул деп, бүтүндөй сабагын сразу өтүп коет экен. Уже бала чоңойду, бергенге даяр да. Бергенге даяр. Биз мананчабыз качан даватка чыгып намаз окуганда анан эстеп атпайлыбы? Менин чоң атам түнү менен уктабай отурчу, көрсө тахажжуд окучу экен деп эми өзүбүз эстеп атабыз да. Менин чоң атамдар бутуну сууга салып отурчу, көрсө ошолор орозо болчу экен деп эми эстеп атабыз да. Алар ошону эстетип атат, урматтуу тууган. Толугу менен берип атат. Андыктан не кылайлы? Балдарга ошону өз колубуз менен көрсөтүп, өзүбүз апарып көрсөтөйлү, окутайлы. Макулбу? Ошентей эле, иншалла. Суроолорго өтөбүз. Ассаламу алейкум устаз, Алла сизден ыраазы болсун. Бизде бир суроо бар эле. Айылда кароосуз калган үйлөр көп. Ошол кароосуз калган үйлөрдү жин шайтандар байырлап алышат дейт. Ошондон кошуна үйлөргө терс таасирин берет дейт. Ошого кандай кылып коргонсок болот дейт. Ооба, туура, каралбай калган үйгө жиндер толуп атат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Я Рабби, алар сизге таасир бербейт, коркпой эле коюңуз. Чындап эле коркуп, кичине ошол жактан дүрүк тарак-парак болуп эле, том башынан фук кетип өтүп кетип аткан болсо, үйдө Бакара сүрөсүн окуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Бакара сүрөсү окулган үйгө жин шайтандар жолобойт деген. Ашаны окуйсуз, жин шайтандар жолобойт. Анан бизде бүгүнкүнүн бардыгын эле мээсиге ушул нерсе сиңип калды да. Мен ойлойм, бул акча табыштын ой фикри некен, кээ бир адамдар карап туруп эле быкының ашындай сет, мындай сен көрдүңбү, сенде жин бар экен. Мындай кара эле көзүң башкача тура, сенде кара дуа бар экен деп койсо адам баласы ойлоно түшөт экен да. Менде кара дуа бар окшойт, мындай кылды деп менде жин бар окшойт деп элечи. Анан таптаза эле адамды байлап алып, бутуга ручканы сайып бакыртып, чык деп. О, кыйналгандан чыктым деп кыйкырат. Бардыгыбыз коркуп калдык да. Бул жин корко турган нерсе эмес. Эң коркак жин болот да. Ошон үчүн сен чочуган корконучу да ошондо кирет да. Делебой жүрсөң, жин сага жакындай албайт. Биринчиден делебой жүрсөң, экинчиден таза жүрсөң, сага жакындай албайт, урматтуу тууган. Демек, балдарыбызды дагы, кыздарыбызды дагы мына ошого үйрөтүшүбүз керек. Керек болсо, мына отурган бардыгыбыз дара сындырганды билбейбиз да. Кантип сындырышты дагы билбейбиз. Ачык эле. Отурган бардыгыбыз мусулманбыз. Чоң машина айдагыбыз келет, бирок машинага отурганда кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Бисмилла, кеттик, омин деп кояк, сакал омин. Алла. Муну либой эле дей бербейби? Шүнсөң эле сен бүтүп калдыбы? Бардыгыбыз мусулманбыз, чоң үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Бардыгыбыз кычырап кийингибиз келет, бирок кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Бардыгыбыз таяратын кыстайт,
Анакка барып эшигин жокосо кояк барып тик туруп кое берип атпайсыңбы? Кантип дара сындырышты дагы билбейбиз да. Мурда биздин аксакалдар, аталар артына чепкенini жабып алып, далдарак жерге барып, ал жерди бычагы менен, бычак болбосо, макиси менен, ал болбосо таягынын учундагы темир менен жумшартып туруп, анан даратын сындыргандай. Сиз биздики эки жакты ушундай карабыз, эч ким жок болсо тике туруп эле напор менен кое берип атпайсыңбы? Андан чачырап туруп сенин ыштаныңа тийип атат, шымыңа тийип атат. Анан сага жин кирбей кимге кирет анан? Пайгамбар саллаллаху алейхи кабырдын жанынан өтүп кетип атып не деди? Ушул эки кабыр ээси азапталып атат. Бирок чоң күнөөнүн себебинен эмес. Бирөөсү заарасынан сактанбагандыгы үчүн, экинчиси көп ушак сөз таркаткандыгы үчүн деди да. Мына ошондуктан эгер таза жүрсөңүз, өзүңүзгө дем салсаңыз, анан Бакара сүрөсүн окуп турсаңыз, сизде жиндин эч нерсеси келбейт, сизге жакындабайт. Кара дуа дагы сизге болбойт. Биз понятно ушундай деп үйдө кара дуа болду окшойт. Эмнеге катын экөөбүз урушуп атабыз деп ойлочу. Намаз окусаң, конечно, урушасың да. Бизге окутуп койгон биздин өзүң иш кылбай эле мен жоом жаптырып жабып койгон окшойт. Мен жоом ачылбай атат. Жумуш кылсаң ачылабы? Уктап эле жата берсең өзүнөн өзү ачылып кетеби? Кара дуа ага окшогонго сен башыңызды оорутпаң. Мусулмансыз, bizde сүрөз бар, ихлас, фалак, нас бар. Эртең менен кечинде өзүңө дем салып ал. Болду, жүрө бериңиздер, урматтуу турган. Анан сөзсүз бир молдону таап, анан ого акча берип, ол кыскараак окуп койсо, туйатаман мен кыскараак эле окуп койду, акырга чейин чыкпады деп наразы болуп жүрө бересизби? Алла Таала Куранды берди го. Өзүңүз эле окуйлу. Өзүңүз эле жаттайлы. Жумушка кетем, эртең менен кечинде келем, келсем эле мастурация этет, кошунан кызы ыйлап атыптыр, дем салып коет экенсиз деди. Макул алып келсин деп салып коюн. Бүгүн түн кирип калды. Анда мен эмне кылайын? Эртең менен сиз жумушка кетип атпайбы? Анан эмне кылайын? Шону күтүп отурайынбы? Эртең менен келсин макул. Ошентип жүрдүм, ыйлап атыптыр, бир күн жумушка жөнөсөм келип калды, окуп коесузбу деп. Жаш кыз экен, жин кирип кетиптир байкушка. Жаш кыз, эч бир күнөөсү жок да. Анан алып кирип алып окусам, көзүм мөн жака чыгат да, мындай болчу, мени коркутат ал. Мени коркутам деп ойлойт да, жин да. Кыштын күнү мындай карасам, чукук уштурат го, мешти чукуган. Чукук уштурган ушундай алдымдан чыгып кетесиң деп коркусам, мастурат фу кетип, мастурат чыгып кетсе болот. Ого айтып койбоптурмун дагычы. Ол чыгып кетти. Е Алла, эми буга кирип кетпеген экен деп анан эптеп баягын коркутум. Ошол заматта жин чыгып кетти да. Чыгып кетиши менен байкуш жаш кыз да эжесин кучактайт, эки жакты карайт, алаңдапчы. Анан айттым, асырдан шамга чейин уктатпа. Анан күлгө ойнобосун дедим, макул деп калды. Көрсө бул асырдан шамдын ортосунда балдар күлдү чачып ойногон экен, ал оозун ачып карап турган экен да. Ошондо жин кирип кетти. Эми аял заты эл да өлдү, кошуналардын бүт бары кирип айтып чыкканбы, не кылган, эшиктин алды мынандай болуп калса болот. Тизилип, жин окуп кеткен соң окуп койбосун, мына жин чыга. Мен чыгарбайм мен. Анан жок, мен окубайм, мен төлкө сүйлөймүн, о жин чыгарыптыр башка. Ошо жака бар десем деле көнбөйт да. Акырда айттым, жок, ага бир жин кирип кеткен экен, жалгыз болуп кыйналып аткан экен, экинчисини киргизип койдум. Экөө ойноп атат, азаны кыйнабайт. Мен чыгара албайм, мен киргизе алам. Макул десеңиз, буну да кыйнап атып, бирөөдү киргизип коён кошо. Десем, жок, анда биз башкага барайлычы. Анан башкага кетти да, урматтуу турган. Албетте, мунун дагы өзүнчө илими бар. Анан ар бир адамга саңа жин кирип кетти, чөтө көзүң башкача турат, кара дуа бар экен десе эле шектенип калбаң да, менде кара дуа бар экен, кимге барып окусам экен депчи. Кулагы манты сынган спортсмен бала, үчөө. Бирөөгө барган экен, мындай кылсам, көзүңбү сенде жин бар дептир да. Вот так, муну кылгандан кийин аркы экөө даяр да. Кеседен мун чыкпай, тырышып туруп коюптур. Көрдүңбү, бул экөөдө жок дейт экен да. Сени окуш керек дептир. Анан эки досуга карматып алыптыр дагы, анан бекем кармагыла, азыр жин өтө күчтүү болот дептир да. Экөөңдү да ыңыргытып берет. Акыйкатта күчтүү болот да булчу, жин күчтүү болот. Мындай кылса экөөнү көрдүңбү, жини бар, мун өтө күчтүү болот. Муну керек болсо үзүп деле кетет деп окуп путуга ручканы саят экен да. Орите тартам дейт, кое бер. Кое турба, азыр буну жин сүйлөтүп атат дейт экен. Кайра сайып, акыры берги бала айтат.
Canım toyup ketkenden keyin çıktım деп кыйкырдым дейт. Жок, бул жин алдап атат, чыккан жок. Кое бербе дейт экен да алчы. Азыр дагы эми ойлоп атам деп шу кое берсе туру деп бүрүп жыгытсам деп. Ал окуган адам дагы акылды билип атат да ал дагычы. Анан айтат экен, мунун жини чыккан жок, азыр кое бергиле неме кылып тургузгадан кармап калгыла, болбосо мени урат дейт экен. Аткандай эле баягысынан урат деп, мен болду дагы 3 күн алып келесиңер деди. Деп мага келипти, не кылайлы, барайлыбы дейт да. Башың иштейби дедим, өзүңкү өлүп берип турсаң, ого барып не кыласың эми? Сен жин бар деп атпайбы? Дей берет да урматтуу тууган. Ошондойго болбоштун баардыгыбыз мусулманбыз, алхамдулилла. Кураныбыз бар, дуабыз бар, китебибиз бар, өзүң алып окуй бер. Качанга чейин бирөөгө мажбур болосуң, муктаж болосуң. Китебиң бар, машалла, алымдарыбыз келип калды бүтүп, ошолорго барайлы убакыт бөлүп, Куранды көтөрүп, тил катпайт, аксакал. Мен тилим катып калыптыр, эми кантип окуйн? Жок, тил катпайт. Эгер чындап эле тилиңиз катса, мынаны сөккөндөн катыш керек эле да. Азыр сөк десе, чачыдан баштап тырмагы деп чыккан жерге киргизе берип атасыз го. Эми келип Куран жаттагандан тилиңиз катып калабы? Тилиңиз катпайт. Окуңуз, макулбу? Бардыгыбыз жашпы, карыбы дебей окуйбуз иншалла. Бардыгыбыз жакшылыкка чакырабыз. Иншалла келечек алдыда. Бардыгы сонун болот. Макул, бардык ишеним өзүңүздө. Башыңыз өтө жакшы иштейт. Адамдар таң калат, ананын башы компьютер экен, ананын башы компьютер экен дейт. Мен касам ичип айтам. Ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок. Же барбы сиздерде? Компьютерден чыккан баш барбы? Жок да. Канчалаган баш компьютер чыгарды да. Сиздин башыңыз компьютерден дагы күчтүү. Просто иштетпей атасыз да. Масло ойдон сактап турасыз да, оны кайка апарасыз. Ооба, шүгүрчүлүк кылайын. Мен бүгүн балдарга да айттым, негизи эле эң дүйнөдө жыргап жашаган кыргыз эли да өзүчү. Эң кыйналып жашаган Кытай эли да. Биз жыргап жашайбыз да, вообще ойлонуш жок да. Барбы? Жок, бар, магазиндан алып келди десиң го. Тиш чукчу алып келсе, үйдө жок эсе, магазиндан алып келди. Кулак чукуучу берчи, жок, бар, магазиндан алып келди. Тырнак алчу берчи, жок, бар, магазиндан алып келди. Илип ойнап келдирип алабыз да. Жокпу, мен ойлоноюнчу, кантип жасаш керек деген сезим жок да бизде. Мындай сезим жок да. Кытайдын ар бирси ойлонуп бир нерсе таап чыкпаса, жок, ага жашоо жок да. Кулак чукучубу, тиш чукучубу, же жүн тергичпи, бар бир нерсени ойлоп чыгыш керек да ол. Болбосо жашоо жок, урматтуу тууган. Сиз биз шүгүрчүлүк кылайлы. Мындай жашоо дагы качан келет, Алла гана билет. Макул, бизге не жетпей атат? Иман, ибадат гана жетпей жатат. Болбосо ашып кетти калган, Алхамдулилла, каттуунан жебей калдык, Сиз эмес, итиңиз дагы жебейт. Анык жебейт. Ой, ит оякта турсун, биздин медреседе кой союлуп, башы калып кеткен экен, бир аз жыттанып калыптыр. Кошунан итиге берсек, жебейт. Ээси келип биз менен урушуп кетти. Неге сасаган эт бересиңер, жакшак жетпей бересиңер, алып кеткиле деди. Анан балдарга барып алып келип мусорго таштадык. Ит жебеди. Дагы не жетпей атат. Алхамдулилла, мына мен карап отурам, бирибизде дагы жамак кийим жок да. Жамак кийим кийбей калдык. Мурда кийимдер жамалып, кийим оякта турсун, носкилер жамалат эле да го. Жыртылган носкиңди да кыргытпайсың да, сактап отурасың. Неге кийингиге жамайбыз деп. Эки носкиң бар, экөө тең жыртык. Бир жакка жөнөсөң, ушундай тескери кийсең, жыртыгы үстүгө чыгат бүтүңдүн. Экинчин кийгизсең, берги жабып калат. Ошо менен кете берчик. Колунда бар адамдар таң калып, ана ичидегини бүтүн деп ойлойт да алчы. Бүтүнү сыртыдан кийбейсиң дейт, майли деп коесуң. Ичидегиден жыртык экен билбейт болчу. Жөө баспай калдык, Жөө баспай калдык. Сиз эмес, уюңуз дагы баспай калдык. Мурда жайлоолорго, көк жайыкка айдап барат электе. Азыр портелди эле алып келет, уй дагы билип калган, чото бир жака барат окшойбуз. Жат минген бойдан кетип атат, Не жетпей атат дейм, не жетпей атат? Ибадат жетпей жатат, иман жетпей жатат. Мана менде суум бар, Менде суум бар. Артезиан. Сиздерде жок. Менде бар, Сиздерде жок. Мен мактанып бүтпөйм да мана мененчи. Менде суум бар, силерде жок. Мана деген менен бул азыр бир көтөрсөм суусундугум кандырбайт, Куптан болду, тарат алың десе таратка жетеби? Жетпейт. Терлеп кеттиңиз, жуунуп алыңыз десе жуунганга жетеби? Жетпейт. Бирок мен мактанып атам да.
Менде суым бар, эч нерсеге жетпейт, жөн эле мактанып атам да. Муну неге айтып атам? Мына отурган бардыгыбызда ыйманыбыз бар. Ушунчалык эле. Ушунчалык эле. Ыйманы жок деп эч ким сизди айта албайт. Бардыгыбызда ыйманыбыз бар. Ушунчалык эле. Эч нерсеге жетпейт да. Азыр 3 күнгө ким нак десе бардыгы жетпейт. Жер карап. 40 күнгө ким нак десе, өлүп кетсе жок. 4 айга десе динден чыгып кеткенге даярсың да сен. Жок, өзүн мен неме, мусулман деле эмесмин, просто келдим да дегендей эле. Жетпейт да, Ошон үчүн ар бирибизде жок дегенде суу бир күрөшкө эмес, бир чакка болуш керек да. Ар бир өзүбүзгө жете турган болуш керек да, урматтуу тууган. Ошондо анан алдыга жылабыз, ошондо анан диндин даамыны, ыймандын даамыны татабыз да. Ар бир нерсенин даамы бар да. Пайгамбарыбыз өлүмдүн даамыны татасыңар деди, ыймандын даамыны татасыңар, бардыгынын даамы бар. Азыр мусулманбыз, ыймандын даамыны тата албай эле жүрөбүз да. Кандайсы пайда ат деп коюп элечи. Бияка эмне өлүп калган Куда билет, эшек өлүп калганбы, башка нерсе өлүп калган Куда билет да. Иман жетишпей жатат. Болбосом, алхамда мындай доор дагы качан келет Алла гана билет. Алла гана билет. Азыр алхамдулилла Кыргызстанда эч ким ачкадан өлбөй жатат. Балким семиздиктен канча адам өлүп кетти да. Семиздиктен өлүп кетти. Я Алла, караңчы, бардыгы бар урматтуу тууган. Биз өзгөчө кыргыз боз үйдүн ичинде эле жашап келгенбиз. Ошондо эле бардыгы атасы наргы бурушта, баласы үйлөнгөн болсо берги бурушта, мал кой наргы бурушта, кызыл жип байланган болсо атанын очерети, жашыл жип байланган болсо баланын очерети. Ошентип эле жашап келдик кой. Эми келип кабат-кабат үйгө батпай калабызбы? Келип 5 бөлмөлүү, 7 бөлмөлүү үйгө батпай калабызбы? Эмненин кесепетинен? Имансыздыктын, динге болгон мээнеттин жоктугунун кесепетинен да. Ошончо келип үркүндө дагы бардыгы намаз окуп Алладан сурады. Шунчалык тынччылык болгондо эми сурабай калабызбы? Ошондон келиңиздер, эсиң барда этегиңди жап дейт го, Эртелек этегибизди жабаздан, бири-бирибизге айтып, дават кылып, дуаны көбүрөөк кылайлы. Алланын жолуна көбүрөөк чыгайлы, мына нерсени кадырлап калайлы да. Кадырлап калайлы. Я Алла. Балам балалы болгондо билесиң дейт го. Балдарымды апарсам, мен алып бергенди кийбейт, Жок. Наргыны кийем, өзүм тандаганды кийем дейт да. Мындай доор бизде болду эле. Каякта сен тандаш, каякта отосуң, 2 размер чоңду шат кийгизет дагы болду. Чоңкен болсо, кийинки жылда кийесиң дейт эле да. Ошол 2 размер чоң менен жүрө берет эле, мына антип коюп, шалпып элечи. Кийинки жылды эске салат эле да, кийинки жылдагы кийесиң деп. Азыр кийинки жылы оякта турсун, быйыл кышта кийгенди кийин бүт-бүтүн жаңы кийбейт бирок. Былтыр кийген муну депчи. Ошондуктан кыргызда баланын баласы не деп коет? Небере деп коет. Небере дегени кыргыздын эмне берем деген сөздөн алынган да. Азыр барсаңыз чоң ата деп чыкты. Атам келди деп, не берем, чөнтөк чыкып кылайсың го? Не берем. Ошон үчүн тойго барганда конфет саласыз, шоколад саласыз, алма бир нерсе саласыз дагы барып чуркап чыкканда, ма, тигине көрсөтпөй же, макулбу? Ил айтып көрсө дедиңиз. Коррупцияга өзүңүз үйрөтүп атасыз. Эртең чоңойгондон кийин эч кимге көрсөтпөй жейт, сизге дагы көрсөтпөй жейт. Ошондон не берем? Китеп бер, адеп бер, тарбия бер, иман бер. Бере турган нерсебиз толтура, урматтуу тууган. Алалды дагы ээрчитип алып чыгайлы. Ата баласын алып чыкса болот да, 16 жашка чейин сиз ээрчитип чыгасыз. Ээрчитип кошо алып чыгыңыз. Өткөндө бирөө айтат, баламды, атамды үчөөнү алып баняга кирдим дагы, баламдын көзүчө атамды жишип бердим дейт. Толук. Паргап кирип бүтүндөй жуунуп, көрдүңбү балам, эртең мен карасам, мени дагы ушундай кыласың, дедимде макул ата деди дейт да. Азыртан аталарыбыз ушундай карасак, бергилер бизди дагы ошондой карайт. Карабасаңыз жок, урматтуу тууган. Даярбыз иншалла бардыгыбыз. 3 күнгө чыгабызбы? 40 күнгө чыгабызбы? Өзү айтат. Анан кийимдерин жууп берет, сиз иштерди бүтүрөсүз, бары жөнө дейт, кетип каласыз.
Ошол күнү мен кеттим десең, үйүңдө 41-жылгы согуш башталат. Анан чыгып айтасыз, таксыр үйдө сыноо болуп атат, мен бара албайт окшойм. Анан кантип барасыз аттан? Алдын ала даярдаш керек ар бир нерсени, туурабы? Бардығын азыртан даярдаңыз. Ошолор менен чыгастагын толук көп нерсени үйрөнүп кетесиз, качанда сизде аракет болсо. Анан болот Москва бир күндө эле курулуп калдыбы деген болсоңуз, жүрө бересиз. Биз динге келгенде эле аста-астабыз да. Динге келгенде гана аста-аста, мусулманчылык аста-аста болот да дейбиз. Дүйнөгө келгенде жаның чыгып кетет го. Кыласыңбы, кылбайсыңбы, ачык айт. Клиент өлүп атат биякта дейбиз. Клиент келсе, майлы алса болот да аста-аста чай ичип алайын дебейсиң го. Сразу чыгып көрсөтөсүң го или боюна. Мына ушундай кылайлы. Ва ахири давана алхамдулиллахи роббил аламин. Амин я Рабби. Айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, бүткүл мусулман катарында ушул жерде кол жаап дуа кылатын ар бирөөсүн машрук болгон иштерине ийгилик бергин, тапкан нерсене береке бергин, үй бүлөсүнө тынчылык бергин. Я Аллахым, ортолорубузга ынтымак, махаббат, тынчтык, биримдик, достук бергин. Ар бирибизди алганыңды дагы ыйманыбыз менен алгын. Эсеп китеп дептерибизди оң тарабынан беришине Аллах насип кылгын. Акыркы кыяматта пайгамбарыбыздын шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошону менен биргеликте өзүңдүн жүзүңдү көрүштү Аллах насип кылгын. Я Аллахым, сурасаң беремин деген обадаң бар, өзүң бергин. Сурашты билбей жаткан болсок, Аллахым тарбия кылгын. Я Аллах, ооруду берген дагы өзүңсүң, шифасын берүүчү да өзүңсүң. Арабызда ооруп жаткан инилерибиз, эже карындаштарыбыз, апаларыбыз, аталарыбыздын ар бирөөсүнө Алла өзүң шифасын берип, өзүңдүн өкүмдөрүңдү толук аткарып өтүштү насип кылгын я Аллах. Я Аллахым, Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана вакина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.